Садыр Жапаров Россия президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Улуттук банктын төрагасы кызматтан кетти. Өлкөдө 1 сентябрдан тарта дарыгерлердин эмгек акысы 50%га көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров Орусия президенти Владимир Путинге Дагестандагы терактка байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Дагестанда болуп өткөн терактка байланыштуу көңүл айтуумду кабыл алыңыз. Каза болгондордун туугандарына жана жакындарына сабыр тилеп, бул трагедиядан жабыркагандар тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм. Кыргызстан терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы турат жана Россия өкмөтүнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдойт, деп айтылат мамлекет башчысынын телеграммасында. Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев кызматтан кетти. Мекемеден билдиргендей, ал башка жумушка которулуп жаткандыктан кызматтан кетүүдө. Азырынча анын кайсы кызматка бараары белгисиз экени айтылды. Бөкөнтаев Улуттук банктын төрагасы кызматын 2021 жылдын 29 сентябрынан бери ээлеп келди. Эскерте кетсек, 2023 жылы Улуттук банктын башкармалыгынын курамына кирген 7 киши 85 миллион сомго чукул киреше тапканы белгилүү болгон. Алардын катарында Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев, анын 3 орун басары жана башка мүчөлөрү бар. Ысык көл районунун Григорьевка айылындагы Пушкин атындагы 275 орунду мектептин курулушу аяктап калды. Аталган мектептин курулушу МАМ курулуш агенттигинин алдындагы турак жай жарандык курулуш департаменти тарабынан жүргүзүлдү. Мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып 2016 жылы башталган. Бүгүнкү күндө мектеп дээрлик 98%га бүткөрүлүп, айланасын жашылдандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Быйылкы окуу жылында пайдаланууга тапшырылат. Кыргызстанда 1 сентябрдан тарта дарыгерлердин эмгек акысы 50%га көтөрүлөт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, орто медициналык персоналдын эмгек акысы 20%га, ал эми кенже медициналык кызматкерлердин айлыгы 10%га жогорулайт. Бишкек шаарынын Ленин районундагы Фучик көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн 12 кабатынан өрт чыкты. Өрттү өчүрүүгө саат 12-де 1 май райондук номер 4 өзгөчө кырдаал бөлүмүнөн 2 күжүрмөн эсеп, номер 8 бөлүмүнөн 1 автошаты жана штаб тартылды.